Сасык тумоо аркылуу жугуучу корч вирустук жугуштуу оору. Анын алгачкы белгилери чээр угуудан, катуу баш оорудан, дене табынын көтөрүлүшүнөн жана булчуң ооруларынан башталат. Аны менен катар эле тамак кургап кычышат. Кургак жөтөл күч алып мурун аркылуу дем алуу кыйын болот. Адатта сасык тумоо күз-кыш айларында күч алат. Анткени бул мезгилде организмдеги витаминдердин жетишсиздиги күчөп, абанын муздашы түздөн түз таасирин тийгизет. Грипптин эң биринчи себеби грипптин вирусу биринчи аба аркылуу адамга жукканда биринчи очередде мурунда, ал жерде мурундун каңылжарында, тамактын миндалында вирустар көбөйүп туруп адамда симптомдор пайда кылат. Биринчи симптому бул мурундун куюлушу, тамактын оорушу, тамактан кычышып, аябай карылданышы, температура көтөрүлөт. Көпчүлүк учурда сасык тумоо инфекциясы өзүнөн өзү өтөт. Дарылоо сасык тумоонун ысытма, тамактын оорушу жана башка ушул сыяктуу белгилерин сакайтууга багытталышы керек. Бейтаптар өз абалын байкап, медициналык жардам алуу үчүн үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылуусу зарыл. Ошол убакта мисалы ооруган адам грипп оорусу башка коллективге барып, мисалы ишканаларда же болбосо мектепке барып, детсадтарга барса, ошол коомдук жайлардагы канча адам менен контакт болсо, аларга жугат. Себеби деген бул аба аркылуу жугат да вирус. Ошол убакта биз сөзсүз постоянный режимдебиз да, төшөктө жатып, ысык жатыш керек. Анан комнатада оорулууну абден бөлүп коюшубуз керек. Себеби дегенде башка үй бүлөлүк адамдар менен контакт болуш керек эмес, себеби аларга сразу жугат. Грипп оорусу аябай тез жугуп кете турган оору да. Сасык тумоо болгондо терс таасири бар дары-дармектер менен өзүн өзү дарылоодон алыс болуп, адистер дарыгердин көрсөтмөсү менен гана дары ичүүнү сунушташат. Жана тумоолоп калган учурда күчкө салып жүрө бербөө керектигин айтышат. Анткени ооруну дароо дарылабаса айрым өнөкөт дарттарды козгоп, күчөтүп жибериши ыктымал. Грипп оорусунун эң жаман жери эски ооруларды козгойт да. Мисалы ошо адамдын өнөкөт бронхит оорусу болсо, бөйрөк оорусу болсо, ревматизм жана порок сердцелер болсо, ошол ооруларды күчөтүп жиберет да. Ошонусу менен биз коркунучтуу да. Сасык тумоонун алдын алууда керектүү делген вакцина бар. Аталган эмдөө адамда күчтүү иммунитетти пайда кылат. Ошондуктан сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүү сунушталат. Негизинен иммунитет күчтүү болсо, сасык тумоо менен оорубоого мүмкүнчүлүк бар. Ошол себептүү да витаминдүү азыктар менен тамактанып, оорудан оолак болууну каалагандар алгач иммунитетти бекемдөөсү керек. Дагы алдын алуу үчүн адамдын иммунитети жогору болуш керек да. А иммунитетти көтөрүштүн мисалы грипптен алдын алган уже эртеден адам иммунитетти көтөргөнгө аракет кылыш керек. Мисалы жайында, күзүндө грипп болгонго чейин эле адам өзүн өзү чыныктырып, муздак суу менен буттарды жууп, өздөрүн обливация этип, ошондой эле жашылча жемиштерди аябай көп жеш керек, себеби иммунитет көтөрүлөт. Иммунитет көтөрүлсө, ал кандай оору болсо дагы ал жукпайт да. Грипптен сактануу үчүн эл көп чогулган жерге барбай туруңуз. Ооруп жаткан адамдардан оолак болуп, бет кап тааганыңыз оң. Ошону менен катар эле бөлмөлөрдү бат-баттан желдетип туруу абзел. Жана андагы аба кургак эмес, нымдуу болуп туруусу зарыл. Айнура Маширап кызы, Самат Сайдамат уулу, Аруу таң көрсөтүүсү.